Ассаламу алейкум, урматтуу подписчиктер, достор. Бүгүн биздин каналдын коногу Эмил Жайчиев, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер номер 7 болуп кетип атасыз. Атени азыр отуруп, үйүндө отуруп айтып калды. Ушу балам тезирээк ушул көчө шыпырганга чейин чоңоюп калса экен. Кызым идиш жууп ушул паспорт алганга чейин жарап калса экен, паспорт алып калса экен. Şu pasport alsa эле ушу тезирээк Москвага барса экен. Барып туруп ошол жерде 20 000 сом тапса да ушу бизге салса экен. Мына ошентип биз ниет кылып калдык. Ошол Кыргызстанда кайра өзүнүн элинде, ошол совхоздобу, колхоздобу, айыл өкмөттөгү ошол заводдобу тиги жерде иштесин деп дуа кылышкан биздин ата-энебиз. Тирүүнү сыйлабачы, өлүктү сыйлачы, акыркы күнгө, акыркы сапарга узатып коелучу. Söğüktü aparalычы коргулбай. Ошол үчүн былтыр мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын съездине жетип барамын, ошондо таанышамын деп кетип атып жете албай калдым. Эми элестет. Граница өткөрбөйт. Ошол агамдын жардамы менен барып 10 тоннага жакын биз продукт алып келдик өзүбүз. Ушул жердеги кыргыз жарандарды багалы. Жакында эле Розайым Нарматова деп аны бийликти басып алам деген чакырыктарды жасаган деп күнөөлөдү. Чындыкты сүйлөсөң, мүмкүн айтып атпаймынбы? Сулуу жалган, чыркыраган чындыкты жеңип атат. Биз билгенден, Эмил мырза, Москва шаарында Речной вокзал районунда там биздин кыргыз элинин багында башын бириктирген биздин тарыхый баатыр бүтүн дүйнөгө жар салып мактанганыбыз Манас эпосун. Ошол Манас баатырдын эстелиги коюлган экен да. Бул да болсо сиздин демилгеңиз менен сиздин каражаттарыңызга жасалган экен. Мен дагы аны жакында эле билдим. Мен билчү эмесмин. Ошол Манас эстелигин койдурганыңызга сиз кандай максатта койдургансыз? Сиз ал убакта депутатка аттанган эмессиз. Бир публичный адам болгон эмессиз. Очко топтойн деген ойлор келе турган болсо да, ал убакта сиз жөнөкөй эле ишкер болгон экенсиз да. Ошол убакта ушул эстеликти койдуруп, анан очко топтойн дегенге да жатпайт да. Эмне түрткү болду ошону койдуртканга сизге? Бул эстелик өзү Баки Курманбек Садиевич Мамин 2008-жылдары куюлуп даярланган эстелик. Бирок каражатка такалып, шартка байланыштуу коюлбай келген. 2012-жылы коюлду окшойт. 2011-жылы жаңы бийлик келип, ошол маалдагы эми бийлик Атамбаев келген маалы. Бизде Москвада биз анда диаспорада кызматташып, диаспорада иштеп жүргөн маалыбызда ушундай сунуш десем адашпаймын. Сунуш түштү. Москвада Манас атабыздын эстелигини койгонго кимиңиздер жардам бере аласыздар деген сунуш түшкөн. Атамбаевтан түшкөн бул сунуш. Ошондо бизде өзүбүздүн организациябыздын атыбыздан, организациянын ичинде ошол айтып кеткен Муратбек Асылбек агам, Алишер Садиевич деген, Мадамбек Алишер Садиевич деген агам, ошо биз үчөөбүз бирдикте ушул Манастын эстелиги боюнча изилдөө жүргүзө баштадык. Эмне кылып жардам бере алабыз? Бирок биз ушул эстелик ушул жерге туруп калсын. Бул биздин тарыхыбыз. Деп изилдеп жардамыбызды беребиз деп чечтик. Беребиз деп чечип, бирок ошондо ошол маалда мына Султан Раев деген Кыргызстанда анда Атамбаевдин советниги болчу. Султан Раев менен бирдикте сүйлөшүп, бул эстелик Бакиев маалында, Курманбек Садиевич маалында куюлган Манас атабыздын эстелиги жарабайт.
деген чечимге келишкен. Кайрадан башкадан куйдуруш керек. Жаңыдан куйдуруш керек. Анан биз атайы Бишкекке учуп барып, ошол эстелик жасаган усталар менен макет түрүндө жасаганбыз бирдикте. Ошол аз бүйүккө турган Манас атабыздын эстелигин макет кылып жасатып, аны Атамбаев менен согласовать этишкен алар. Согласовать этип, макулдукту алып, биз Москва шаарына келип, ошол маалда биринчи таш койгонбуз. Ар бир эстеликти коердун астына таш коюшат. Таштын ачылышын кылат. Таш коюп, ташта жазат, бул жерде ушул Манас атабыздын эстелиги болот келечекте, тигиндей мындай деп. Ошол маалда таштын койгон эле бюджети, таштын эле таш коюп эле ошол жерди Москва шаары мэриясы жер берген бизге. Ошол жерге коюшунун өзүндө $180,000 кеткен. Таштын өзүнө эле. Кыргыз мамлекетинен бир тыйын акча кеткен эмес. Кыргыз мамлекетинен бул каражатты биз өзүбүз койгонбуз. Ошол маалда андан кийин Манастын эстелигине, ошондо да каражат жок, бул Манастын эстелигине 2 миллион эсимден чыкпаса азыр айтам, бир $2 миллион чейин каражат кеткен. Эми бул Манастын эстелиги боюнча тиги жери боюнча бар жогун бирге бир $2 миллион ушундай бюджет бөлүнгөн буга. Ушундай сметный проект өзү $2 миллион болгон. Ошо каражатты дагы биз өзүбүздүн организациябыздан кат жазып атып, Москва шаары мэрия өзү каражатын мойнуна алган. Ошондо бизге чоң жардам берген, аябай ушу Манас атабыздын эстелигине чоң салымын кошкон, ал маалда таможнянын, Россия Федерациянын таможнянын председатели Беленинов Андрей Юрьевич деген аксакал болчу. Ошол чоң жардам берген. Ошол киши бизге жардам берип, документ жагынан да бар жогунан ушу Манастын эстелиги туруп калсын деген чоң салымды кошкон. Манастын эстелигин койгондон кийин Атамбаев президент болуп келип өзү ачып берген. Манастын эстелиги. Ошентип Манастын эстелиги ошентип коюлуп калган бул жерде. Бирок сиздердин чуркалыңыздар менен сиздердин катышууңуздар да болгон, бардык иштер. Ошондой болгон, бирок ошол эле дагы бир жолу бул пиар үчүн эмес болчу. Бул кыргыз үчүн болгон. Москвада Манас атабыздын эстелиги туруш керек болду. Ары бери өткөн кыргыздар көрүп, бул жерде да Манасыбыз бар экен десин деп. Бирок мына 8 жыл болду, 9 жыл болду. Мына биз биринчи жолу мына эми айттык ушул нерсе. Бир жерде айтылган эмес бул сөз. Ушул Эмиль Жачиев, тиги Мадамбеков Алишер Садиевич, Муратбеков Асылбек Якубекович, ушулар койгон деп бир жерде бир айткан эмеспиз. Мен дагы сиз менен маек куруу максатында материалдар чогултуп баштаганда ошондо билдим да. Бул Манастын эстелигин сиз койдурганыңыздычы. Себеби буга чейин мен деле ошол парктан ары өтүп, бери өтүп көрүп калчумун да. Анан муну ким койдурду экен деп суроо жаралчу. Мен азыр бүгүн билип отурам өзүңүздүн алдыңыздан. Ошол Манастын эстелигин койгондо дагы бир жакшы нерсе болгон, өзүңөр билесиздер, бардыгыбыз билебиз. 2010-жылы Өзбек кыргыз болуп бизде өзүбүздүн элибизде Ош 2010-жылы жарандык Өзбек кыргыз болуп чыны кан төгүлгөн. Ошо Манастын эстелиги бизге мындайча орусча айтканда стимул болгон. Манастын эстелигин коюп атканда, ташты койгондо биз Россия Федерациясынан мигранттар ушу Манас атабыздын 40 чоросундай болуп, 40 машина болуп, Россия Федерациясынан Кыргызстанга 40 машина болуп жөнөгөнбүз. Ой максат эмне эле? Ой максат Кыргызстанга барып
Кыргызым бөлүнбө, түндүк түштүккө бөлүнбө. Кыргызым бөлүнбө, өзбек кыргызга бөлүнбө. Кыргызым бөлүнбө, башка улуттан башка улутка. Биз бир элбиз, бир журтпуз. Барар жерибиз бир, динибиз бир. Бар жогубуз бир. Эмнени бөлө албай атабыз. Биз мына Орусиядан келдик деп 40 машина болуп туруп, 40 чора болуп биз биринчи кирген маршрутубуз Таластан баштаганбыз. Таласка кирип, Таластан кийин Баткен, Баткенден Ош, Жалал-Абад, Нарын, Көл, Кыргызстандын ар бир бурчуна барып келгенбиз. Аны дагы, аны ошол биз апарганбыз, ошо биздин организация болуп, мен өзүм жетектеп апарганмын аны. Аны апарып, элге өзүбүздүн үнүбүздү жеткирип, келгенден манасын эстелиги коюлуп, анан ушунун ачылышы болгон. Ушундай ой максат менен барганбыз, бөлүнбө, кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет деген. Бөлүнүп кетти, кыргыз деп бөлө кеп кетет деп. Ушундай ой менен, ушундай максат менен биз барганбыз. 2011-2012 жылдар. Бул дагы ошол элибиз бөлүнбөсүн, жерибиз бөлүнбөсүн деген ой максат болчу. Бүгүнкү күндө сиз, мен билишимче, былтыркы жылы болгон шайлоодо дагы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын депутаттыкка аттангансыз. Бирок былтыркы жылкы шайлоо кандай болуп бүткөнү баарыбызга белгилүү уже. Эми ошол шайлоо кайрадан бир жылдан кийин эртеге 28-ноябрда болгон атат да. Анан сиз кайра эле ошол Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен кетип атасыз. Эмне себептен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын тандадыңыз? Эми азыр Анан сиз эң кызык жери бул жолкусунда биринчи ондукта экенсиз да, 7-номерде кетип атат экенсиз. Эми эмнеге Бүтүн Кыргызстан? Биринчи сурооңо жооп берейин. Мен Бүтүн Кыргызстан саясий партияны мындайча оюн, мыйзам, ыйман, тазалык, тартип, лозунг. Алардын ураны болот атат. Ураны. Бул биринчиси. Экинчиси, жалгыз гана Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын лидери Адахан Матумаров чын дилинен, чын жүрөгүнөн мигранттарга күйүп, жылына Москвага 2 жолу, 3 жолу келип, мигранттарга моралдык болсо дагы дух берип, мигранттардын көйгөйлүү маселелерин угуп, мындай мигранттын үйүн сезген адам Матумаров болуп, мен Матумаровду ошол үчүн тандагам. Эми Матумаровду тандагандай, бул Матумаров бул адамзат да, бул пенде да болчу. 4 жылдан бери Матумаровду карап жүрүп, мен ушул киши чыныгы ушул киши легенда турбайбы? Тирүү легенда. Мына турат. Ушул кишиден акылын урдайлы. Ушул кишиден өткөргөн күндөрүнөн улам насатын урдайлы. Баскан турганын, кылган кызматын урдайлы. Деген менде ниетим бар болчу. Былтыры мен Бүтүн Кыргызстан саясий партияга барып, мен Адахан Кимсанбаевди тааныбайт болчумун, такыр тааныбайм. Мен ага чейин бир жолу көргөм. Ушу 2010 жылдары көрсөм керек эсимде. Жок, 2010-2011 экен. Мен ошондо Адахан Кимсанбаевдин атасы өтүп кеткенде келип, бул жерге келип, мигранттар менен жолугушканда ошондо көргөм. Андан кийин мен бул кишини тааныбайт болчумун. Бул киши мени тааныбайт. Былтыр ушул 4 жылдан бери Бүтүн Кыргызстан саясий партиянын программасында кылган кызматыны көрүп, чыныгы чынчыл партия экен. Чыныгы былтыры пандемия учурунда Адахан Кимсанбаев
bir жолу кайрылып Назарбаевка ошондо кайрылган эсимде бар. Пандемияда кыргыздар границада жатып калган. Границада 1,5 миң элди Мадумар, мен айтамын, Мадумаровдун бир звонуну менен чечилген нерсе. 95-жылдарда ала турган болсок, баягы Кыргызстанда аябай ачарчылык болуп атканда Казакстанга кулчулукка, тиги тамеки эккени кулчулукка түшүп калган. Биздин 10 миң деген жарандарыбыз кулчулукта калып калган. Мен анын бардыгын кийин билип жүрөм. Алар сыяктуу дагы тасмалар тартылып тор деп, ошолордун бардыгын көрүп, анан былтыр ушул Мадумаровдун партиясына кирейин. Чыныгы мен 20 жылдан ашык Москвада иштеп, ишкер болуп иштеп, өзүмдүн алдыма койгон максатыма Алланын амри менен мындайча жеттим. Геп байлыкта эмес, геп акча байлыкта эмес. Геп байлыкта, байлык деген бул мал же акча деп саналбайт. Байлык бул бала чакаң, бир туугандарың, ата энең, тууган уругуң. Өзүң бүтүнсүңбү ошол байлык. Акча бул бүгүн акча. Мен ошондой максатыма жетип, мен айттым, дагы эмне мен ушул кыргыз мигранттарга, кыргыз жарандарга жардам берейин деп. Кайсы жол менен жардам берейин? Келип колуна акча берип эмес. Ар бир мигранттын бул жердеги проблемасыны ошол маалында чечиш эмес. Ал проблеманы түк тамырынан чечиш керек. Ошол эртең проблема болбош үчүн. Мигранттын көйгөйүн чечиш үчүн ошону түк тамырынан чечиш керек. Түк тамырынан чечиш үчүн ал үчүн бийликке барыш керек. Ал үчүн ошондой мыйзам жазыш керек. Ал үчүн ошол трибунада баягы кыргызда сөз бар. Бала ыйлабаса эмчек каяктан деген, кайда деген. Ошол жерге барып ыйлаш керек. 1,5 миллионго жакын биздин жарандар сыртта, миграцияда жүрөт. Алардын бүгүнкү күндө тапкан акчасы, жөнөткөн акчасы адал. Калган кылган кызматтары тиги шайлоого барышы арам болуп атпайбы? А ошону айтканы, айттым мен, ошого барышым керек. Ким менен барышым керек? Туура. Бийлик партия менен барсам болот болчу. Сүйлөшүлөр, тааныш билиштер барсам болот. Бирок жок. Мен айттым, таза партия менен. Эртеңки күнү айтсаң дагы, чындыкты айтсаң дагы, бирок үстүбүздө Алла карап турат, ошо Алла Таалам ошол жеңилдик берип, ошо чындык үчүн барсаң, жооп бергени дагы оңойрак болот Алланын астындачы. Ошол үчүн былтыр мен бүтүн Кыргызстан саясий партиянын съездине жетип барамын, ошондо таанышамын деп кетип атып жете албай калдым. Бара албай калдым. Кеч калдым 3-4 күнгө. Эмнеге дегенде пандемия учурунда болуп, мен кетип атып машина менен сөгүк алып кеткенмин, эсимде бар. 2 сөгүк алып кеткенбиз. 2 сөгүк менен 2 сутка, 3 сутка, 2 сутка 3 күн границада калып кеттик. Ысык. 35-40 градус ысыкта. Сөөктү алып кетиш кыйын болбодубу ысыкта? Сөөктө. Ошол 2 сутка 3 күн ошол жерде калганда, ал сөөк эсимде бар. Бул жерде пандемия учурунда өтүп кеткен жаран 5 күн 6 күн болуп калган экен. Анан биз сөөктү алып кетип, сөөгүбүз границада аябай жыт чыгарат, жыт пайда болуп атат. Эми элестет. Же граница өткөрбөйт. Безилдеп атып, ыйлап атып, чалып атып, кыйкырып атып. 3 күндөн кийин границаны ачып берди бизге. Сөөк менен болбосо. Биз айттык, урматтуулар, тирүүнү сыйлабачы, өлүктү сыйлачы, акыркы күнгө, акыркы сапарга узатып коелучу. Сөөктү алып баралычы коргулбай. Сөөк көлөкөдө турса, шамал жок болсо жыт чыга баштады. Оренбургда, границада.
Ошентип барып сөөктү берип, ээсине берип, жерге коюп, нары бери болуп, бүтүн Кыргызстан саясий партиянын штабына баргыча мен кеч калдым. Мен ошондой кеч калып, ошондо Адахин Кимсанбаевич кабинетине кабыл алды мени. Кирип эле айтып, Адахин Кимсанбаевич, мен депутат болгону келдим элем, бирок тилекке каршы мен кеч калдым съездге десем, айтты, кеч калдың, өзү айтып калды. Кеч калдың, эмне үчүндүр, 3 күн мурун келсең, съездди катышсаң, кандидат болот элең. Мен айттым, агай, ушундай болду. Мен кел айтып, ушундай сөөгү алып келип, сөөгү менен ушундай туруп калды. Кыргыз жаранын сөөгүн алып келдим десем элем, ордунан туруп эле колумду кысып эле, сен депутат болушуң керек. Аллах сага разы болсун. Сөөгү алып келипсиң деп ордунан туруп мени кандидат кылды. Мен кийин билдим, мени кандидат кылганда ошондо былтыр мен 23 номер болуп кандидат болгом. Кийин билдим, былтыр баягы ким Турсунбай Бакир болду. Турсунбай Бакир болду. Мен карасам ошонун скандал болуп чыкты эле. Мен ошонун ордун алып алган экенмин да, ошонун ордун мага берген экен. Мен ошонун ордуна барып кандидат болгом, ошол кишиге. Ошол кишинин ордуна кандидат болгон экенмин. Эми бул мен кийин билип атам муну. Ал киши менден акча сурады деп айтып чыкты. Эми жок, бул мынтпеди кийин. Баягы Куран китепти кармап туруп айтты го. Ушунда бул Куран китеп кармап айтты го, ошондо Сулейман тоонун чокусуна отуруп алып айтты. Мына Куран китеп мени карганып атамын. Ошондой сөз болду, бирок Адахин Кимсанбаевичтин оозунан чыккан жок бул сөз. Ошондой сөз жүрдү, ошол мен бар жерде кабинетте ошондой сөз болуп атты. $200,000 деп турабы. Ошондой деген, ошол менен Куран китеп менен карганган. Бул Адахин Кимсанбаевич сурады деп карганган жок. Эми бардыгыбыздын үстүбүздө бир Алла бар. Туура айтасыз. Анан ошентип былтыр өзүңөр билесиңер, бардыгы шайлоо болуп, биздин партия өткөн. Бирок тилекке каршы, жакшысынабы же жаманынабы болгон окуя болду. Ошондон кайра Москвага келип, Москвада Россия Федерациясы боюнча биздин жарандардын ичинден Россия Федерациясында бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын координатору болуп иштей баштадым. Быйылкы эсеп боюнча дагы ушул алдыма койгон максаттарым, алдыма койгон ой максаттарымды Адахин Кимсанбаевичке жеткирип, Адахин Кимсанбаевич мени колдоп, бүгүнкү күндө талапкер кылып, мен 7 номерде талапкермин. Алла насип этип, талапкерлигибиз, партиябыз шайланып, биз депутат болуп барып калсак, мен дайыма айтамын, мен жаштыгымды, ушу 20 жылдан ашык мен Россияда жашасам, менин биринчи көйгөйлүү маселем бул Россиядан мигранттар.